Достарым, бүгін ата-энелердин бала тарбиясыга маани бербеши мени кадимкидей коркутат, чочутат. Эмне үчүн? Себеби мен кече жакында айылга барып келдим. Айылга барсаң, балдар менен ата-энесинин эч иши жок. Балдар билгенин кылып жатат. Бул интернет деген нерсе айылга дагы жетип барды. Ар биринин колунда телефон. Мурда айылда биз жатып, кадимгидей чуркап, кадимгидей движение кылып, жок деген спортсмен болуп айылда чоңойт элең. Азыр барсаң телефон, айылда дагы бүт телефон. Ата-эненин түшүнүгү, азырынча түшүнүгү, кийим кече берсем, тамак аш берсем, курсак токпосо болду, мен баламды тарбиялап аткан жоксун сен. Баланы тарбиялап аткан жоксун сен. Ал тарбия бөлөк нерсе. Ит дагы баласын багып чоңойто берет. Эшек дагы баласын багып чоңойто берет. Бирок адам тарбия бериш керек. Адам тарбия бериш керек, урматтуу мусулман биртоган. Тарбиясы менен өзгөчөлөнүп турат. Тарбия берген тарбияң менен сен даражалуу болуп турасың. Эне деген зат, эне деген мектеп, эне деген университет оңолмоюнча эч кайсы мугалим, эч кайсы китеп балага туура тарбияны бере албайт. Себеби эң биринчи бала энени көрөт. Эненин кылганын кылат, эненин жегенин жейт, энени көргөнүн көрөт. Ошондуктан эң чоң зависит ете турган нерсе 90% энеден болот. Урматтуу мусулман биртугандарым, бала тарбиясы өтө чоң маани бериш керек буга. Биздин жаштар балдарыбыз келечегибиздейбиз, имандуу, адеп ахлактуу, баш иштеген, туура жака үндөгөн жаштар биздин келечегибиз. Бизге бандит, бекерчи, игра ойногон жаштардын кереги жок. Бир окумуштуулардын кече жакында бир статистика көрүп калдым. 200 ийгиликке жеткен миллионерди 200 адам, миллионер бардыгы. Акча жактан бар жактан ийгиликке жеткен адам булар. Кудайым буйрса, булардын бул дүйнөсү жакшыбы? Бул дүйнөнүн бейишине кирдиби булар? Акыретте да бейишке кирет булар. Бул дүйнөнүн бейишке кире албаган адам акыретте да бейишке кире албайт. Булар жакшы жашап атабы? Намаз ибадаты жайындабы? Бардыгы жакшыбы? 200 ушундай адамды чогултуп, миллионерди чогултуп, келип аларга суроо жооп өткөзүштү. Көрсө алардын 67% телевизор эч көрбөйт экен. 67% телевизор көрбөйт экен. Алардын 86% күн сайын китеп окуйт экен. Күнү китеп менен өтөт экен 86%. 69% ар дайым көчөдө болсун, машинада жүргөн учурда телефонду ар кандай музыкаларды өзү жет атасы түшүнбөгөн клиптерди укпастан аудио книга ар кандай пайдалуу маалыматтарды угат экен. Ушул жерден ата-энелерге кайрылыгым келип жатат. Урматтуу ата-энелер. Урматтуу ата-энелер. Урматтуу ата-энелер. Бүгүн сиздин телевизор көрүп отурат. Тынбай телевизор, кино, мультфильм көрүп отурат. Телефон тынбай игра ойноп жатат. Free Fire барбы? Аты көп экен бул. Играндагы аты көп экен. Ар кандай игра ойноп жаткан балаңыз эртең китеп окуган адамдын колунда кукла болот. Кукла болуп ойнойт. Сен адам тарбиялап аткан жоксуң сен. Балага Кудай деген түшүнүктү берген жоксуң сен. Балага телефон берип койдуң, китеп берген жоксуң сен. Балаң эртең өмүр бою бирөөнүн колунда кул болуп иштеп өтүп кетет. Бүгүн сенин телевизор көрүп жаткан балаң эртең китеп окуган баланын колунда иши болот. Мен 100% кепилдик берем буга. Балаңа күйбөйсүңбү сен? Балаңа күйүп телефон берип коесуңбу? Балаңа күйүп телевизор көр дейсиңби? Еврейлердин бир нерсесин көрүп калдым. Еврейлер айтат экен, биз балдарыбызга эмнени кызыктырышын
жолун үйрөтөбүз дейт. Эгер балдарыбыз акчага кызыкса, акчаны бөлмөнүн бардык жерине коюп өзүбүз китеп окуйбуз дейт. Акчага маани бербейбиз дейт. Бала акчаны кармап туруп, акчаны карайт, анан бизди карайт дейт. Бизди караса, китеп окуп атабыз бардыгыбыз. Ал дагы барып китепти кармап китеп окуйт дейт. Анан биз балдарыбызга айтабыз: "Балам, ушу китепти окусаң, мына акчалар ушинтип чачылып жатат сенин алдыңда" деп балдарыбызга түшүнүк беребиз дейт. Сен ушинтип балаңды психологиялык жактан берип атасың тарбиясын. Урматтуу мусулман бир тууганым, балаңды чоңойгондо бир чоң жакшы адам болушун каалайсыңбы? Өткөндө бир айылга барган учурумда бир тааныш эже айтат: "Балаңызга телефон мынчалык көп карматпаңыз. Бул телефондун зыяны бар. Өмүрүгө зыян, убактысыга зыян, ден соолугуга зыян. Телефонду алып кой" деп мен алып койсом, "Неге алып атасың? Телефон бул жашымдан бербесем болбойт. Замандан арта калып кетет" дейт. Замандан арта калып кетет, берип кой телефонду дейт. Бул түшүнүктү караң. Эненин оюндагы түшүнүктү караңыз эми. Замандан арта калып кетет экен. Free Fire ойуну болсо, боогор музыкаларды укпаса замандан калып кетет экен. Балаң алифтин асин билбейт. Куран окушту билбейт. Пайгамбар тууралуу, Аллах тууралуу сурасаң эч нерсени билбейт. Себеби эне өзү билбейт. Өзүң кошулуп үйрөнбөйсүңбү? Үйрөтпөйсүңбү балаңа? Тарбиялабайсыңбы? Макул өзүң эч нерсени тааныбаган туура эмес адам болуп калыпсың. Эми жок дегенде балаңды туура тарбияла. Макул сенин күнүң кетип калыптыр, жашың өтүп калыптыр. Өзүң кетип калыпсың. Эми коомго бир туура баланы тарбиялап чыгар дей. Акылы келлеси иштебеген адамды башкарыш өтө оңой болот. Китеп окуган адамды башкарыш өтө оңой болот. Сени балаң жөн эле кукула болуп калат эртең. Жашоодон бир ордун таба албай калат. Бүгүн телефон бербештик, телевизорду көрсөтпөй коюштук, бул замандан арта калып кетиш деген түшүнүк болуп калыптыр. Ал каалаган жашта Free Fire ойношту үйрөнө берет ал. Жүзгө чыкканда да ойносо боло берет, анын үйрөнүштү кереги жок. Ал замандан калыш болбойт ал. Урматтуу мусулман бир тууган, көзүбүздү чоң мачтай ачышыбыз керек. Бүгүн сенин телефон карап, телевизор карап отурган балаң эртең китеп карап, китеп окуган адамдардын колунда иши болот. Кул болуп өткөрөт да. Балаңды башыга көбүрөөк иштесең, көзүгө эмес.